Расита Касагай, болгариялык недвижимость боюнча инвестор. Ал 17 жыл ЭМЖ банкында иштептир, 20 жашынан баштап. Көп акча тапчумун дейт, бирок анын баарын коротуп жүрө берчүмүн дейт. Банковский рутинадан чыгыш үчүн эмне кылышым керек, кантип акча тапсам болот деп ойлонуп калгам дейт последний убактарда. Газета Financial Business'те окуп турчумун дейт. Анан бир күнү мен иштеген банктын тушунда, обед учурунда бир бомж газетага тамагын жайып жеп отурганын көрүп калдым дейт да. Мен ошондо аны карап отуруп ойлонуп калдым дейт. Ал бомж менен менин эмне айырмам бар деп. Ал бомж тамагын жеп алып, анан каалаган убагында газетасын жоголтуп алып, каяка кааласа кетип кала алат. А мен болсо анте албайм. Мен кооз кымбат шикарный клеткада отурам деп ойлонуп калдым дейт. Ошентип ойлонуп калган экен да, ошондо пассивный доход жөнүндө. Аны ошо недвижимостька инвестиция кылганда ошондой чечим чыгарыптыр да. Ал убакта Болгарияда пенсия $150 болгон экен. Анан кантип пенсиялык куракты күтпөй эле мен азыр $150 пассивный доходко чыга алсам болот деп анан ойлонуштур баштаптыр. Чындап финансовый независимый болгуң келеби? Эң башкысы фокус дейт. Сени фокусуң кайда багыттаса, ошол жерде энергия. Видение, ниетиң, кыймыл-аракетиң бардыгы бир багытка карай болуш керек. Детальдар маанилүү ролду ойнойт. Азыр ойлоңгула, кантип азыр $100 иштеп тапсам болот. Кичинеден баштагыла дейт. Дароо эле $10,000 иштеп табуу мүмкүн эмес. Аз-аздан баштагыла. Тепкичти ылдый жагынан башта. Сразу 13 тепкичке чыга албайсың. Аз-аздан пассивный доход таап баштаганда ички сознание ачылып баштайт. Просветление болуп, ал көбөйүп баштайт. Чоң картинаны кыялданыш керек, бирок кыймыл-аракетти кичинеден баштайбыз. Ал ошол 31 жашынан баштап пассивный доход жөнүндө ойлонгон экен, 15 жыл мурун. Ошондо 15 жыл мурун ал биринчи недвижимость сатып алган экен. Еврейлердин стратегиясы. Недвижимостьти кантип тандайт? Алардыкы биринчи место location, экинчи место location, үчүнчү место location дейт да. Эң важный ошо недвижимостьтин кайсы жерде турган экен, кандай деген эмес, именно кайсы жерде турган экен да. Жакшы локацияда турган недвижимосттин баасы дайыма жогору болот. Еврейлердин недвижимосттары бардык дүйнө жүзүндө бар дейт. Андан кийин өзүңдү уже ийгиликке жеткен, уже бай адамдар менен курча дейт. Эмне кылуу керек деген стратегия. Чоң үйлөрдү сатып албоо керек дейт. Аны сдавать эте албайсың жана сата албайсың. Анан өзүңдүн стратегияңды иштеп чык дейт.